Мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Кадыр Атамбаев чет өлкөгө учат. Аны учурда аэропортто учак каттамын күтүп жаткан сүрөтү жарыяланды. КСДПнын өкүлү Кундуз Жолдубаева Кадыр Атамбаев аспирантурага тапшырыш үчүн чет өлкөдөн чыгып жатканын билдирди. Бирок аны кайсы шаарда окуусун уланта тургандыгын маалымдаган жок. Кадыр Атамбаев мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин кичүү уулу. Ал атасынын камакка алынышынан кийин бийликти катуу сындап келген. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 319-беренесинин 2-бөлүмүндөгү белгилер боюнча Батукаевди эркинен ажыратуу жайынан мыйзамсыз бошотуу фактысы боюнча сотко чейин өндүрүш иликтөө аяктап сотко жиберилген. 14 чектүү тергөө менен кызматташы жөнүндө макулдашууга кол коюшса, ал эми 5 чектүү макулдашууга кол коюшкан жок. 18 чектүү кылмыш иштин материалдары менен таанышып, 2019-жылдын 27-сентябрында кылмыш иштин материалдары башкы прокуратурага кабыл алынган чечимдердин мыйзамдуу болгондугуна изилдөө жана сотко жөнөтүү үчүн жиберилди. Белгилей кетсек, чектүүлөрдүн арасында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев дагы бар. Соттук отурум 2019-жылдын 11-октябрында болот. Сотто судья Эмиль Кайыпов төрагалык кылат. Чаткалга жана экинчи тарабы Сумсар айыл өкмөтүнө барчу жолду жазуу жок. Бул тууралуу окурманыбыз билдирди. Мен Чаткал районуна биринчи жолу барып келдим. Райондо болгондо 4 эле айыл өкмөт бар экен. Жолдун өтө жаман экендигин айтпаса да түшүнүктүү. Менин жанымды кашайткан нерсе, ала букадан чыгып жолдо баратканда райондук борбор Чаткалга жана экинчи тарабы Сумсар айыл өкмөтүнө барчу жолдогу жазууну Чаткал районунун акими Канжар Эшалиевдин атын оңдотуп жаздырып койбогону мени абдан капа кылды. Урматтуу аким, Чаткалда бир нече алтын казган Кытай компаниялары бар экен. Ошолордон суранып, 2 банка краска алып оңдоп жаздырып койсоңуз жакшы болмок. Эгер ал колуңуздан келбесе, мен сизге керектүү ошол красканы алып берип жиберем, деп билдирди окурманыбыз.